Рахмат, Гүлшат Ханымовна. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичте. Рахмат, Мурат Жанышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Жамиля Кубанычбековна, негизги алып келген мыйзам абдан жакшы, чындыгында жакшы, бирок бунун аткарылышы да эң негизги маселе буну кандай аткарылышы, өкмөт кандай чараларды колдонот, ушул маселе. Анан санариптик өнүктүрүүнүн министрликтен ким бар азыр бүгүнкү күнү бул жерде? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Санарип министрлигинин орун басары Ринат Айтымбетов. Мына сиз айтыңызчы, ушу TikTok, интернет аркылуу кандай чектөөлөрдү киргизе аласыздар ушул маселеге? Бул жерде эң негизгиси Маданият министрлиги уполномоченный орган деп коет. Алар бизге тийиштүү тапшырма кат түрүндө бергенде биз технический операторбуз. Биз өзүбүз жаныбызда службанын директору отурат, служба связи. Булар чектейт. Кантип чектейсиздер? Саламатсызбы. Маданият министрлигинен чечим чыгат, чечим бизге келип түшөт. Ал чечимди биз электрический операторы по электросвязи ошолорго жиберебиз. Анан алар аткарат ал чечимди бир күндүн ичинде. Аткаргандан кийин бизге жиберет. Маалыматты биз аткаралдык же аткара алмадык деп. Бирок TikTok, Instagram, WhatsApp, анан Facebook жөнүндө айта кетсем, ал Мета деген организацияга кирет. Ошонун баары Мета деген организация менен келишим түзүшүбүз керек. Биздин мамлекет келишим түзөт. Анын арасынан биздин мамлекеттин арасынан 5 киши англис тилинде жакшы сүйлөгөн киши тандалып, ошолорго укук берилет да, мындайча айтканда Метадан. Маданият министрлигинен кандайдыр бир маалымат туура эмес деген чечим чыкса, ошол 5 киши өздөрү эле технически чектелгени укугу бар болуп калат. Маданият министрлиги барбы бул жерде азыр? Орун басары чакырылды эле, келген жокпу? Келген жок, Эми Маданият министрлигине дагы мындай айтып кете турган нерсе да. Буга чейин бизде ар кандай TikTokко чыгып, 2ден 3төн адамдар чыгып, ошол жерде бири-бири менен сөгүшүп, эми мындай адам укпаган сөздөр менен сөгүшкөндөр жүрөт да. Маданият министрлиги ушул убакка чейин эмнени карап турду? Же бул да маданият деп сиздерге эч кандай тапшырма бербей отуруштубу? Мындай бир таң калыштуу да. Ар кандай карышкырдын сүттөрүн ичип атты, бири-бирин сөгүп атышты. Эми ушуну Маданият министрлиги буга чейин эмне кылып отурду дейм да, сиздерге ушул нерселерди айтпай. Азыр негизги маселе, Жамиля Кубанычбековна, эң негизги маселе жакшы. Мен ушуну айтып атканым сизге сунуш катары. Эгерде мындай эми башка жактан келгендерди запрет кылыш үчүн Маданият министрлиги ар кандай эле ушундай бир цензурность сөгүнгөн маселелер болсо, сиздер айтып аткандай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, жалпы эле ошолорго тыюу салыш керек. Ошондой биздин балдарыбызга зыян келтире турган нерселерге баарына эле эмен чектөөнү киргизиш керек дагы. Анан мен сизге айта турганым, биздин Кыргызстандан чыккан жана сөгүнгөн ошондой атайын чыгып атышпайбы, TikToктон бири-бири менен сөгүшүп атат, же болбосо Facebookка чыгып сөгүп атат. Мына ушуларга 50 миңден 100 миңге чейин штрафты коюп коюш керек. Бул адамдар уже мындай адреси бар. Кыргызстандан ким ушундай чыккандардын бардыгын эле булар штраф менен гана токтотуш керек да. Болбосо буларды көргөн, буларды көрүп уккан адамдар дагы бар экен да ушундай. Ошого сунуш катары Кыргызстандан чыккан ошолорго штрафты ушундай бир көбөйтүп, экинчи интернеттен чыгып, кыргыз элин
же болбосо мындай сөнгөн нерселерди токтото тургандай чара колдонуп койсоңуздар. Рахмат.